трофей үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн бир топ артта калтырып алган болсо азыр эми ошол боштукту толтуруу керек болот. Ышкырык жаңырып беттешти баштадык. Азыр болсо бул чабуулдан кийин айтабызбы дейм, анткени Элдар топ менен бара жаткан болчу. Ал ошол замат Тимур Талипов депти. Жакынкы бурчка өлөрдү чемпиондуктан алып түшүү мүмкүнчүлүгү болот. Андыктан Кыргыз премьер лигасынын азыр сонун алыскы бурчка жана гол. Ой керемет. Тирөөчтүн ички тарабына тийип туруп, андан кийин дарбаза торун ачылганды. Өтө кызыктай бир абал жаралды деп айтсак болот. Алыскы бурчта ал жерде Илбирстин бир оюнчусу жүргөн жана дарбазачы деле Азамат Ахмедов ошол тарапка бара жатты эле. Мына карасаңыздар, бул пас сыяктуу баш менен ошондо акырын топту көтөрдү дагы жана ал келип тирөөчкө тийип туруп дарбаза торунан орун алды. Деле урматтуу футбол көргөндөрү, азыр бул чабуулдан кийин жеке. Ой караңыздарчы. Кайрадан Илбирс чабуулап келе жатат. Ох, керемет сейв. Азамат Ахмедов Элдар оң канаттан пас бергенден кийин азыр болсо Омаров, андан ары Нурислам, жок Нурислам эмес, жана гол. Ой керемет, Хамза Мирлан уулу арттан мына чуркап келип пайда болду дагы. Нурислам Орунтаевка топту калтырбастан өзү тээп кетти жана Хамза Мирлан уулу ошентип 2-0 жеткирип болуп турат. Мына карасаңыздар, ары жактан келди дагы. Өтө мыкты соккуну ошентип иш жүзүнө ашырып кетти. Азамат Ахмедовдун билбейм, ал кабыл алды, бирок анда коргоочу бир аз тоскоолдук кылып койгон эле. Жана сокку топту жерге түшүрбөй тепти. Бул албетте Элдар Молдожунусов. Мирлан Бекбердинов. Анын чыгарып берүүсү баш менен сокку гол эмес. Ай караңыздар, Чейсенбекчу Ирахимбек бутунан жабыркады. Бирок бул эреже бузуу эмес. Ой, дарбаза бош, жана дагы бир гол. Даниэль Омаров. Нефчи бир аз концентрациясын жоготуп алды эле. Коргоочулар айрыкча ошол замат аны жазалап кетти. Даниэль Омаров, бул 0-3. Бул ири эсеп. Биринчи таймдагы көрүнүш уланып атат. Нефчи көбүрөөк чабуулга чыкты, бирок голду Илбирс жаратып кетти. Мына карасаңыздар, бул жерде Мухаммад Али эмес, ошондо Алимбек Абдакимов жүргөн. Алимбек Абдакимов Мухаммад Али келди. Дээрлик 1,90 сантиметрлүү оюнчу. Мына ага эмес, Элдарга Ирахимбек баш менен түшүрүп берди. Ал эми карама каршы тараптан келип калгандыктан, Дастан Токтосунов гол жаратты. Голдук пасты ошентип Илбирстин оюнчусу берип алды. Адилет Дөөлөткелдиев. Ошентип эсеп 1-3. Дастан Токтосунов өз максатына ошентип жетип олтурат. Бул улуттук курама командада дебют жасап, оюндарын өткөрүп келгенден кийинки алгачкы голу. Кайталуудан көрүп атасыздар, баш менен бул жакка Мухаммад Али артка калтыргандан кийин, мына карасаңыздар, баш менен эмне кылды бул жерде? Эмне үчүн дарбазачыга берди? Менин оюнча ушунда ойноп атканына алар бир аз башкача сезимде болду окшойт деп айтканча, ышкырык жаңырды урматтуу көрөрмандар. Эсеп 1-3, Илбирс ишенимдүү.